35. 35 бул эки орундуу сан. Анда 5 бирдик жана 3 ондук бар. Бул 35 санына биз 1 орунду 6 санын кошуубуз керек. Эгерде силер бул амалды аткарууну билсеңер, анда видеону токтотуп туруп, өз алдынча аткарып көрсөңөр болот. Бул жерде оң жакта көрсөтүлүп тургандай 35 санын туюндурган бизде кутучалар берилген. 35 санында 3 ондук бар дедик. Демек бизде ондук кутучаларыбыздан бул кутучалардын баары биригип 1 ондукту түзөт. Демек 1 ондук, 2 ондук, 3 ондук. 3 ондук жана бирдик кутучаларыбыздан 1, 2, 3, 4, 5. 5 бирдик кутучабыз бар. Ал эми 6 санын туюндурган бизге 6 бирдик кутуча керектелет. Аны эсептеп алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бирдик кутучабыз бар. Демек биз бул жердеги кутучалардын суммасын табуубуз керек. Ал үчүн амалды аткарууда биз бирдикке бирдикти кошуубуз керек болчу. Бул жердеги бирдик кутучалардын санын эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Демек бизде 11 бирдик кутуча бар. Бирдик кутуча. Ал эми ондук кутучалардан 1, 2, 3. 3 ондук кутучабыз бар. 3 ондук жана 11 бирдик кутучабыз болду. Бирок бизде 11 бирдик деген болбойт. Себеби 11 бул эки орундуу сан болуп калып атат. Ал эми 11 санын түзгөндө 1 ондук жана 1 бирдик бар дегенди түшүндүрөт. 1 бирдик жана 1 ондук дегенди түшүндүрөт 11. Анда биз бул жердеги 1 ондукту ондуктар бөлүгүнө өткөзүүбүз керек. Же болбосо бул жердеги 10 бирдик кутучаны бөлүп алабыз дагы аларды ондук кутуча түрүндө көрсөтүүбүз керек. 10 бирдик кутучабызды 1 ондук кутуча түрүндө көрсөтөбүз. 1 ондук кутуча деп көрсөтөбүз. Башкача айтканда, бул 10 бирдик кутучабызды биз монтип 1 ондук кутуча түрүндө көрсөтүп алдык. Демек бизде канча бирдик кутуча калды? 1 бирдик кутуча калды. Анда биз 1 бирдик деп жазып алабыз. 1 бирдик. Жана бизде канча ондук кутуча болуп калды? 1, 2, 3, 4. Демек 4 ондук деп жазып алабыз. 4 ондук. 4 ондук жана 1 бирдик. Анда биз 35 санына 6-ны кошконубузда 1 бирдик жана 4 ондукка барабар болот экен. Же болбосо 41ге барабар болот экен. Биз бул амалды эгерде кутучаларсыз аткара турган болсок, кандай болмок? Аны да карап көрөлү. Биз бирдикке бирдикти кошобуз дедик. Анда 5ке 6-ны кошобуз. 5 кошулган 6 бул 11ге барабар. 11 санында 1 ондук жана 1 бирдик бар деп көрсөткөнбүз. Демек биз бул жердеги 1 бирдикти жазып алабыз дагы, ал эми 1 ондукту ондуктар катарына жазабыз. Ондуктар катарына жазып алдык. Анда бизде 1 ондук жана 3 ондугубуз биригип, экөө 4 ондук болуп калды. 4 ондук. Жооп 41. Биз кутучалар менен дагы аткарганыбызда 4 ондук жана 1 бирдик чыккан болчу. Ал эми сандар менен өз ара кошконубузда дагы 1 бирдик 4 ондук деп жооп бирдей болуп атат.